Кутман кеч ардактуу мекендештер, жана бүгүн дагы Саратан түндөрү 2014 интеллектуалдык шоу таймашын ачык деп жарыялайбыз. Эгерде азыркы тапта сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, анда Пирамида телеканалынан Тумар түнкү каналын көрүп жаткансыз, ал эми угуп жаткан болсоңуз, анда бул Тумар радиосу. А биз болсо бүгүнкү интеллектуалдык таймашыбызды кызыктуу болот деп ишенебиз, анткени мыкты образ дагы бар, жана чалсаңыз дагы болот. 510181 бул студиябыздын номери. Жылдыздуу конокторубуз менен бир клиптен соң биз тааныштырабыз. Андыктан кызыккан болсоңуз, анда эч кайда алыстабаңыз. Болгону СМС каттарда узатсаңыз болот. 6100 кыска сандары кызматта Тумар сөзүнөн баштап. Эгерде жакындарыңызга дагы салам жолдоону кааласаңыз, анда сөз түрдө да ушул номер дагы кызматта. Бир музыкалык клип Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда, андан соң кайрадан көрүшөбүз жана угушабыз. Сүйлөтсөң вот здесь келет да, а потом я планшет менен вот так сделала. Эли жерин көктөн колдоп турганга, жылдыз болуп учат жаны кыргызды. Асман, асман, жыртылбайсың, сынбайсың, арбап көздү бир ордуңан жылбайсың. Асман, асман, кээде булут жамылып, адамдардын тардыгына ыйлайсың. Açık asman eltili, göz aldığın kança zaman ötse da, görürsün sır aldırmay meltiri. Asman, asman, gönür büsün sınbaysın, ay yıldızlar aylansa da cılbaysın. Asman, asman, senden cay tabar. Asman, asman, eskiribeysin, sınbaysın, ayalandı altın gön urdaysın. Asman, asman, gede bulut camını, adamdardın tardığına ıylaysın. Asman, asman, jırtılbay
Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Жылдыздардын бир гана талантына эмес, эгерде интеллектуалдык беттешине дагы күбө болууну кааласаңыз, анда Саратан түндөрү 2014 интеллектуалдык шоу таймашы дагы бир гана сиздер үчүн. Тумар радиосуна жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында да ушул программа старт алды. Жалпыңыздарды жакыныраак келиңиздер дейли. Анда эмесе биз бүгүнкү жылдыздуу конокторубуз менен дагы тааныштырууга дагы даярбыз. Өзгөчө коноктор болгондо дагы алардын бардыгын сиз азыркы этапта теледен көрө алсаңыз болот. Салам. Валейкум ассалам. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы. Азыр эле казармадан чыгып келатам мен. Сиз деген азыр сезилип жатат. Балыкчыдан келатасыз. Кайык менен. Келдик. Катамаран менен келдик. Саратан түндөрү болуп атыптыр деп. Жакшы экен. Мына дал ушундай конокторубуз, ардактуу каармандар, бүгүнкү студиябызда орун алышкан. Жана аттарына катай кетсек, Санжар Мыкыев жана Азамат Исмаилов Тамашоо лигасындагы тамадалар командасындагы оюнчулары. Демек, кош келиңиздер. Тумар радиосундагы өзгөчөлүктөрдү байкасаңыздар керек. Байкадык, өзгөчө жакшы алып баруучу алышыптыр, Үнүңүз жакшы экен. Негизи буга чейин үнүңүз деле угуп жүрдүк эле. Эми жүзүңүздү дагы. Кашыңызды да көрүп атабыз. Жакшы экен. Ардактуу достор, мына дал ушундай, эгерде сиз бизди угуп жаткан болсоңуз, анда биз образ тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Санжар Мыкыев бүгүн солдаттын образында, ал эми Азамат Исмаилов бүгүн моряктын образында. Образ тууралуу сүйлөшөлү, кайдан мындай образ оюңузга келди, жигиттер? Негизи образ дегенде жүрөкүмө жакыныраак болгондой ойлодук. Бул биринчиси болду. Экинчиси дагы ким кандай образда чыга элек болду. Анан Азамат мен Элвис болуп чыкмакмын деп ыйладым, анан Иса болуп калыптыр дедик. Анан ошол. Мен аскерге бир аз жакыныраак аскер болдум. Азаке сууну жакшы көрөт, моряк болдум. Негизи тарыхы да бар болсо керек, Жаш кезде кызматта өтүп жүргөндө эле кийимдер, бул образ эмес, ошондой калып калган. Кызмат бүткөндөн. Чынын айтсак ошондой. Кайда кызмат кылдыңыз эле? Балыкчыда. Балык камап. Ошон үчүн күнгө күйгөн турбайсызбы? Негизи өзүм ошондон бери 6 жыл мурун кызмат өтөгөнбүз. Ошондон бери кыпкара болуп калдым, күйүп калдым. Ага чейин негизи сар бала болчумун. Ошол службадан кийин карап калдым да. Жакшы. Мен негизи бүгүн парикмахерскийге баргандан бир аз убакыт жетпей каска кийейин деп каскачан келдим. Каска менен адамдардын суроосу берсе, мына каска тийип кайып кетет да. Жакшы экен. Жакшы, абдан жакшы образдарыңыздар бар экен. Эгерде ардактуу достор, эгерде сиздин кызыккан суроолоруңуз бар болсо, Азаматка жана Санжарга узатсаңыздар болот. 6100 кыска сандарына Тумар сөздөн баштап, ал эми бардык суроолорго дагы жооп берүүгө биз даярбыз. Айта кетчү нерсе, өзгөчө белектер дагы бар. Эгерде сиз кызыктуу суроо узатсаңыздар, анда Санжар Мыкыев жана Азамат Исмаилов ал суроону тандайт дагы, сиздерге белек берүүгө дагы даяр. Достор, даярбыз, Албетте. Даярбыз. Суроолор жаныңызда. Даярбыз. Албетте даярбыз. Мына, дал ушундай. Биз болсо бир музыкалык клиптен соң угушабыз. Орда командасы ырдап өтсүн. Жана албетте сиздерден дагы мыкты даярдыкты күтөбүз. Мүмкүн бүгүн жылдыздар тарап жеңет, мүмкүн угарман тараптагы жеңет. Бардыгы алдыңкы мүнөттөрдө билинет, ардактуу достор. Ал эми биз смс каттарды дагы кабыл алабыз. 6100 кыска сандарына узатсаңыздар болот. Эскерде кетсек, таанышуу иретинде кабыл албайбыз. Тилекке каршы жана болгондо саламдарды узатыңыз жакындарыңызга жана суроолорду жылдыздарга дагы узатсаңыз болот. Бир музыкалык клип, андан соң көрүшөбүз.
Senim kalmadı, sezim aldamda. Düzüm tamsıldım, şıdap geldim mi? Düpis şahsına. Қалай мұңаймаймын сөзіңе, беріп тұрғанымды білесің. Жан бер шыныңды айтпаған, жан бер не керек саған? Сені сүйген өткенде шын жүрегім жетпейді. Жан бер шыныңды айтпаған, жан бер не керек саған? Сені сүйген өткенде шын жүрегім жетпейді. Шаштарың түсіп тұр көзіңе, кигенің жараспайды өзіңе. Әдемі болушы дарулар, айтам ару деп сенімде. Өмірі кездеспей кетсем де, қаншама жек көрем десем де, мен сені сүйген емеспін де. Жан бер шыныңды айтпаған, жан бер не керек саған? Сені сүйген өткенде шын жүрегім жетпейді. Жан бер шыныңды айтпаған, жан бер не керек саған? Сені сүйген өткенде шын жүрегім жетпейді. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. 120 мүнөт бою сөз түрдө биз менен биргеликте ысык таймашты дагы чогуу өткөрөбүз. Бүгүнкү конокто эскерте кетели жигиттер бул Азамат Исмаилов жана Санжар Мыкыев. Образыңыздарды дагы айта кетпесек болбос. Моряк Азамат жана Санжар солдат. Жакшы экен, э? Аскер кызматы. Азаматсыздар. Биз болсо таймашты баштадык. Ардактуу каармандар, бардыгыңыздарды жаныбызга чакырабыз. Номери 510181, борборубуздун коду 0312 жана СМС кат аркылуу дагы саламдарды жолбосо бүгүнкү жылдыздуу конокторубузга дагы суроолоруңуз бар болсо узатсаңыз болот. 6100 кыска сандар кызматта. Биздин чалуубуз мына ушундай. Санжар, Азамат. Жакты. Татап турганбы? Алло, саламатсызбы? Таанышып төрүгө өткөрөлү каарманыбызды. Алло. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Түз эфирдебиз. Сүйлөрүңүз толкундамаңыз. Мына, дал ушундай. Перу, яфтыры. Сизден коркуп жатат окшойт, Санжар. Сиз сүйлөп көрөсүз. Бул негизи бул телефон чалуунун үнү. Жанагы спокойной ночи малыш барбы? Ошол передача чалыш экен. Мына, дал ушундай нотада биз кайрадан кийинки каарманыбызды кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Уйкулуу көзүмөн чалып атат го да. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көргөн сайын. Hello. Макул. Биз, мына. Келди окшойт каарманыбыз. Алло, саламатсызбы? Макул. Биз бул оюнду баштар заматына да ушундай окуяларга туш болуп жатабыз. Чалып туруп унчукпай коюп койгондор бар го. Ошолор чалтат го дейм азыр. Ошондой го, э?
жайында азыр ошондой адамдарды сиздер бир капа кылган окшойсуздар го. саратан түндөн азыр Өлчө алайын көп деген. мороженое жеп атышпайбы адамдар, тамак ооруп атышпайбы? Ысыкта. Уялбаңыздар, чалыңыздар. Биздин Мүмкүн- дагы даярдап келген суроолор бар. Жөн эле даярдап келип алдык беле. Сиздер менен сүйлөшүп эле келгенбиз. Ал эми биз эскерте кетели, эгерде сиздин кызыктуу суроолоруңуз бар болсо, анда Азамат жана Санжар сиздерге мыкты белек берүүгө дагы даяр. Кызыктуу суроолорду узатыңыз 61 00 кыска сандарынан. Мына дагы бир чалуу. Алло, саламатсызбы? Бул Алло. Мына дал ушундай Саламатсызбы? жооп берди. Саламатчылык, атыңыз ким болот? Атым Айнура. Элнура. Айнура. Элнура же Айнурабы? Жок, Айнура. Айнура, кош келиңиз. Айнура деп коюм, нөл болтосуз. Саламатсызбы Айнура, Учурашалы. келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз, эмне көрүнбөйсүз? Сиз мына жактасыздар. Айтсаңыз, Айнура, сиз бизди көрүп жатасызбы же угуп жатасызбы? Көрүп жатам. Анда Же сезип жатасызбы? Сиз да көрүп та. бүгүнкү образ жактуу жигиттердин. Абдан жакты, сонун супер. Алдан жакта добушуңуз жөнөтөсүз. Добуш берсеңиз дагы болот. Тумар ЧКТФ медиа порталына жакынкы күндөрдө добуш берүү башталат. Добушты тынбай бериңиз. Оюнга даярбыз, Айнура? Даярмын. Анда баштадык. Биринчи биз сурайбыз, э? Ооба, Санжар. Айнура, Азамат экөөбүздүн негизи эң жакшы көргөн оюндарыбыздын бири бул шахмат. Эки адам 5 партиядан шахмат ойноп, экөө тең 5 жолдон жеңишке ээ болгон. Кандай учурда мындай мүмкүн? Мына, дал ушундай суроо. Айнура, убакыт кетти. Биз Логикалык эле. логикалык суроо. Кааласаңыз логиканы иштетпей эле тапсаңыз болот. Убакыт кетти, Айнура, ойлонобуз, убакыт бар. Эгерде Кандай бизге 20 жол голос берем десеңиз, добуш берем десеңиз, анда биз утулуп коебуз. Таныш Жакшы. кырып. Дагы бир жолу суроону кайталайлы. Эки адам 5 партиядан оюн ойноп, бирок экөө тең 5 жолдон жеңишке ээ болгон. Бул кандай болсо мүмкүн болот? Же болбосо эмне эле болуп кетти десе. Эки оюнчу тең 5 жолдан Утушса, 10 жол болсо, 5 жол биринчиге, 5 жол экинчисине. Жок. 5 партия. 5 жол ойногон. Элестетиңиз, Айнура, Азамат менен Санжар шахмат ойноп жатышат. Ниче алып чыккан. Андай болбойт. Ниче болсанда 2-2 же 2-3 же 4-1 болуп калбайбы? 0-5 болуп. Экөө тең 5-5 болуп калышкан. 5-5тен утуп алыш керек экен. Ошондо кандай ойнош керек ал эки оюнчу? Иә. Аз калды. 4, 3, 2, 1. Дал ушул секунда мер дагы токтоду. Айнура, жооп жок, Ооба. Анда тилекке каршы коштошот экенбиз. Жакшы, барыңыз дейли. Жана биз эскерте кетели. Туура жоопту эгерде ардактуу угармандар же көрөрмандар бизди көрүп жатсаңыз же болбосо угуп жаткан болсоңуз, жана бул суроого дагы жоопту билген болсоңуз, анда СМС кат аркылуу дагы узатсаңыз болот. Туура жоопту 6100 кыска сандарына Тумар сөзүнөн баштап, жана биз албетте мыкты дал ушундай белекти да берүүгө даярбыз. Бул жерде Тумар ЧКТФ медиа порталынын дал ушундай сумкасы, ичинде футболкасы бар, жана дал ушундай кружкасы дагы бар, ардактуу достор. Андыктан бул белекти дагы жөн гана бул студияда калтырып койбостон өзүңүздүн үйүңүзгө дагы алып кетип жакшылыкка колдонсоңуз болот. Жана СМС кат аркылуу дагы биз дал ушул жоопту алалы, СМС кат аркылуу. Суроону кайталайлы анда, Санжар. Эки адам экөө тең 5 партиядан оюн ойногон. Бирок 5 жолдон Жеңишке жеңишкен. Экөө тең. Кандай болсо ушуга мүмкүн болот негизи. Кандай ойносо экөө тең 5 жолдон утуш керек. Уталат. Ушундой кылып. Ушундай го. Сен менен тазмастыр. Жакшы экен. Дал ушундай суроо, ардактуу угармандар жана көрөрмандар, сиз туура жоопту узатыңыз. Биз болсо угарманыбыз жооп бере албай калбады. Андыктан бул колчаларды сизге арнайбыз. Анткени бир упай сиздердин эсебиңиздерге жетти. Угармандар шашылалы. Эгерде дал ушул көрсөткүчтү өзгөртүүнү кааласаңыз, анда дароо байланышка чыгыңыз. 510181 бул студиябыздын номери. 1-0 жигиттер. Рахмат. Мен ойлойм бүгүнкү эфир 87-0 кылабыз, 87-0. Жакшы экен. Бат-баттан чалсаңыздар, бат-баттан суроолор берип туралы. Жакшы бар экен. Аэропортто да үн чыгып атат. Ооба. Үн чыгып жатат, чалуу дагы келди. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Тамак ооруп жаткан окшойт, бул угарманыбыздын дагы. Макул, кийинки угарманыбызды дагы болсо күтөлү, 510181 бул студиябыздын номери, эскерте кетели. Алло, саламатсызбы? Десек, эмнегедир дагы болсо жок. Анда биз жигиттер жакшылап даярданалы суроолорду. Кандай? 87-0 деген эсепке дагы даярданалы. Телегөрүүчүлөр даяр болбой, суроолор даяр болбой коюп калат окшойт, Жакшы, сиздердин сүрүңүздөрдөн да коркуп жатат окшойт. Макул. Биз болсо мыкты музыкалык клип көрөлү, Нейлянын аткаруусунда Атаке, биз дагы болсо оюнду улантып жаткан учурубуз 510181 бул студиябыздын номери.
Өрүктөр бышкан малында, өмүрүң гүлгүн чагында, өкүнтүп бизди атаке, кайрылбай кеттиң алыска. Өзүңдү жоктоп сагынам, тагдырга калдыктарына, элесиңе зар болуп, апакем калды артында. Керегим менин, кымбатым менин, ардактуу менин атакем, айткан сөздөрүң жылуу көздөрүң дайыма жашайт эсимде. Ыйлап жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда. Сен бар кез калды капкайда, кайрылып келбес чактарда, ырымда жашап каласың. Мен үчүн жок башка айла. Элүүгө жашың чыкканда, алдырып ажал душманга, кызматын көрбөй кыздардың, калтырдың бизди арманда. Терегим менин, кымбатым менин, ардактуу менин атакем, айткан сөздөрүң жылуу көздөрүң дайыма жашайт эсимде. Эле жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда. Терегим менин, кымбатым менин, ардактуу менин атакем, айткан сөздөрүң жылуу көздөрүң дайыма жашайт эсимде. Эле жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда. Жан эргиткен музыкалык чыгармалар жана Тумар радиосунда Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү 2014 интеллектуалдык шоу таймашууланып жаткан учуру. Жанымда эң шайыр, эң позитивдүү жигиттер отурушат. Алар бүгүн биздин коногубуз Салдат Санжар жана моряк Азамат Исмаилов. Кош келиңиздер. Саламатсызбы? Оюнга азыркы тапта кызуу кириштик. Анткени эсеп азыркы тапта угармандар 0-1, жигиттер утуп жатышат. 5 миллион Кыргызстан 0 пока. Өзгөртүңүз. Жана буга кошумча биз суроо берип кеткенбиз, Ооба. СМС катары дагы туура жооп узаткан биздин угармандарга мыкты бийлик дагы берилет. Андыктан азыркы этапта жок экен туура жооп. Андыктан биз кийинки ооба байкадыш. Алио. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Убайдулла. Убайдулла, кош келиңиз. Убайдулла. Кечиңер менен. Бирге болсун Убайдулла. Бизди көрүп жатасызбы? Же угуп жатасызбы? Угуп жатам. Жакшы экен. Анда суроолоруңуз камдаган, Камдалган. Демек Санжар. Ооба, Санжар, Азамат, суроо сиздерден болсун. Азамат. Байдылда мырза. Байдылда? Убайдулла. Убайдулла. Мындай суроо төмөндө өтө жөнөкөй. Бир адам көпүрөнүн үстүнөн өтүп барат да. Анан өтүп баратып, ошо өтүп бараткан адам мындай бутун астында эмне бар? Эмне болот? Убакыт кетти Убайдулла. Биз оңой эле суроо окшойт, Бир адам көпүрөнүн үстүнө бара жатат. Ал адамдын бутунун астында эмне бар? Убакыт кетти, ойлонобуз. Бул логикалык суроо, ардактуу Убайдулла. Бутун астында көпүрө бар да.
Жоқ, сіз шашпай ойлонуп жооп бериңиз. Убакыт бар. Бул негизи туура эмес чыгып калганда адам деп кете турган жооп. Абдан эле оңой жооп экен. Аракет кылсаңыз. Жок, көпүрө бар. Бирок туура жооп эмес экен. Көпүрө болбосо өтө албайт болчу да. Бирок көпүрөнүн башка бир нерсе бар экен. Ооба, көпүрөдөн өтүп баратат. Бутунун астында эмне бар? 25 секунд убактыбыз бар, ардактуу Байдулла. Барбы жооп? Кайдан таптыңыздар мындай суроону? Мындай суроолорду палчандар айтты. Службада. Жакшы экен. 7-6 секунд бар же Жакындап баратасыз. Жылуу, Убайдулла. Ысык азыр күн ысык болуп атпайбы жайында? Тилекке каршы Убайдулла, биз убакытты санап өттүк. Убакыт тилекке каршы аягына чыгып калган экен. Сиз менен коштошот экенбиз, Убайдулла. Жооп жок, вот кийими бар. Жок, тилекке каршы жоопту жооп туура эмес. Толук түрдө болбой калды тилекке каршы. Коштошобуз, а биз мүмкүн кийинки угарманыбыз дагы бул жоопту билет, Окшошту, ушул окшошту, бирок дагы бир нерсе көрсөткүчтү өзгөртүңүз, ардактуу угарман. Кош келиңиз биздин студиябызга. Номери 510181. Алло, саламатсызбы? Алло. Атыңыз? Атым Эрлан. Эрлан, кош келиңиз. Оюнга даярбызбы, Эрлан? Даяр. Төмөндө суроо берилип өттү. Дагы бир жолу кайталайбыз. Билет экен. Билем. Саламатсыздар, Азамат байке, Санжар байке. Саламатчылык. эмес, жакшысызбы? Жооп берип коеюн дедим. Жооп бериңиз. Бутун астында көпүрө бар. Тилекке каршы жок, андай эмес туура. Жакындап эмес Каршы бирок. коштошобуз, ардактуу угарман. Жана биз сиздерге кол чабууларды арнайбыз, анткени 2-0 эсебинде сиздерге дагы бир упайды ыйгарабыз, ардактуу жигиттер. Ушундай жеңиш. 2-0 ардактуу угармандар. Эгерде дал ушул суроого сиз дагы жоопту билген болсоңуз, анда эң алгачкылардан болуп атыңыз. 6100 кыска сандары кызматта бир жигит көпүрөнүн үстүндө бара жатат. Ал жигиттин бутунун астында эмне бар? Дал ушундай оңой суроо. Сиздер тараптан мыкты жоопту күтөбүз. Эгерде эң туура жоопту сиз бизге биринчилерден болуп атсаңыз, анда Тумар Шекетев медиа порталынан дал ушундай сумка, кружка жана футболкандагы белекке ыйгарабыз. Менимче жообу оңой эле болсо керек, э? Негизи Оңой эле негизи. Бул суроо биз экөөбүз кызмат өтүп жүргөндө, службада жүргөндө баягы Ошол көпүрөнүн үстүндө таанышып калган болчук Азамат менен. Ошол Азамат менен, э? Анан шүкүр Кайыгын токтотуп коюп өтүп баратканда мен күзөттө турган кезде таанышып калдык эле. Ошондо ушул суроо чыгып кеткен болчу. Жакшы экен. Анан мындай суроолор биздин жашоодо көп пайда болот. Телефон чалып калды. Телефон чалуу. Туура айтасыз. 510181 номерине келген биздин угарманыбыз бар экен, жана көрөрманыбыз дагы. Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Саламатсызбы? Атыңыз Алло, болот? саламатсыз. Саламатчылык. Таанышып атыңыз? Атым Асель. Асель, э? Ооба. Биздин коноктору менен дагы учурашып алыңыз. Саламатсыздарбы, Азамат? Саламатсызбы? Асель бизди көрүп атасызбы? Же сезип атасызбы? Көрүп атам. Сезип да жатсаңыз керек. Оюнга даярбыз, э, Асель? Даярмын. Биз жаңыдан суроо узатабыз. Асель, Мак. 84 метрдик көпүрөнүн үстүнөн моряк кетип бараттыр. Жок, бул жаңы эле суроо, э? Жаңы суроо? Жок, башка. Жок, биз СМС кат аркылуу да узаттык угармандарга. Ооба, башка суроо. Шпаргалканы колго алабыз дагы Башка суроо суроолорду. берсек, бакта биз аялдык суроо дайындап келгенбиз негизи. Караңыздарчы, 3 барак суроо. Биз жакшы дайындап келгенбиз негизи. Сабакты жакшы атып. Асель, бардык суроого жооп берем деп сиз Мына. Мага жаккан суроо. Негизи мен өзүм жибек жолу, улуу жибек жолунун жанында чоңойгом алайда. Ошол улуу жибек жолу жөнүндө суроо сурап кетели. Давай. Моряк. Улуу жибек жолу кайсы кылымда негизделген? мына. Дал ушундай суроо. Асель, убакыт кетти. Менимче тарыхты жакшылап билген болсоңуз, анда бул суроого бат эле сиз жооп табасыз. 20-кылымда. 20-кылым кече эле болбоду, Асель, уялбайсыңбы? Канчанчы жылкы жибек жолу болчу, Бул биздин жибек жолун айтып атат теги. Жок. Бишкектеги. Бул жибек жолу эмес. Негизи чоң жибек жолу. Оригинал жибек жолу. Оригинал жибек жолу кайсы жылы негизделген? Убакыт аз, Асель. Кайсы кылым? Ойлонобуз. Мүмкүн бир кандайдыр бир багыт бере кетпейлиби, э? 10га чейин деп коелу. 20 эмес. 10-чу кылымга чейин. Бул жибек Бишкектеги жибек жолу эмес. Илгерки. Негизи бул Бишкектеги жибек жол, ошол жибек жолунун уландысы. Ушул жибек жолунун оригинал Кытайдан чыгып, Европага чейин кеткен. Ошол Убакыт 8-кылым эмес. 8-кылым эмес негизи.
Сегизинчи кылымга жетпейт, бир аз. Мүмкүн Жетинчи, Жетинчи, алтынчы бешинчи, кылымга төртүнчү, жетпейт. үчүнчү, эмне кылалы, кандай кылалы? Жардам берелиби? Кийинки суроону алалыбы же кандай? Дагы бир эсепти өзүбүзгө алабызбы же? Дагы бир эсепти өзүбүзгө алабыз деди эле, бирок эми биз аскер болуп, джентльмен болуу үчүн жардам берели деп ойлоп Жардам атабыз. бериңиз, бир аз убакыт бар. Бир аз убакыт бар. 5ке чейин бир санды айтып көрбөйсүзбү, бир попытка менен, балким так. Үчүнчү. Канча? Үчүнчү. Тилекке каршы. Биринчи десип. Тилекке каршы. Тилекке каршы коштошобуз Айнура, Асель, менче. Асель, тилекке каршы туура эмес дагы жооп болуп калды. Буга кошумча убакыт дагы бүтүп калган экен. Биз ошондо Бирок колдон келишинче эле жардам бердик. жардам бердиңиздер, Биз ошондо кийинки угарманыбызды да кабыл алып көрөлү. Дал ушул суроого жоопту мүмкүн билип, жооп берип, андан дагы сиздерге дагы суроо узатат, Номер эсели 10181, кийинки угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Десек, биз Ассаламу алейкум. саламатсызбы? Сазар аке. Азамат аке. Алейкум салам. Жакшысыңбы? Атыңыз ким болот? Мен жооп берейин дедим эле. Атыңызды айтыңызчы. Менин атым Кайрат болот. Кайрат, канча Ай, Азамат жаштасыз? Кайрат. 15 жаштамын. Молодец, Кайрат. Келиңиз, суроого жооп даяр, Как раз 15 жаштагы окуучулардын Суроону кайталап койсо. Суроону айтып. улуу жибек жолу кайсыл кылымда негизделген? Буга чейин багыттар айтылды. Улуу жибек жолу Убакыт жетти. Экинчи кылымда 137 же 138 жылдары негизделген. Браво! Молодец! Бул кол чабар сизге. Кайрат, көп деле убакыт керектелген жок. Менимче мыкты оюнду көрсөттү. Кайрат, Азамат экенсиз, 15 жашта болуп дагы дал ушул Азыр негизи суроого жооп айтты. 15-16 жаштагылар кыйын азыр. Кыйын, Акылдуу. Кайрат, суроо даярбы? Даяр. Даяр, келиңиз. Эми Берсем болот да. беребиз. Кайрат, келиңиз. Кыргызстандын жалпы аянты канча? Мына ушундай. Убакыт кетти, мырзалар. Мына ушундай. Сиздер менче билсеңиздер керек. Аскерде жүрүп, Мен моряк аскерде болуп жүрүп, кичине контужен болуп калганмын. Бардык жерде. Ойлоносуз, Кайрат, багыттар барбы? Мен бул так эле материал точно билчим, бирок азыр унутуп атам да. Мүмкүн 300га чейинки сандардан болушу мүмкүн. 100дөн 300гө чейин. 200дөн, жок, 100. Билебизби? Ачыгын эле айталычы. Жок, мен билем. Билесиз. Бул берет. Бул Граната жанда, граната жарылганда. Ооба. Ошон үчүн унутуп калдым, бирок мына жооп бермекпиз, бирок Жок, Кайрат кетип калбады. Кайрат өзү болгон жооп бермекпиз. Өзү Ошондо унутуп биз саналбайт. Бул саналбайт, Саналбайт. Анткени биз угарманыбызды сөзсүз түрдө жоготуп алдык. Анткени Режиссер байке тренажер билдиребиз. граната дегенде эле жүрөктөр түштү го дейм, Кайраттын менче. Ошондой болду окшойт. Кубанычтабызбы? Кубанычтабыз, албетте. 2-0 ошондо. 2-0 эсебинде калат. Дал ушул жооп. Биз эскерте кетели, биз буга чейин суроолорду берип өттүк элек. Кандай суроолорду бердик элек? СМС Буга чейин суроо шахмат жөнүндө болгон. Шахмат жана көпүрө аркылуу. Көпүрөдө бир жигит бара жатат жана анын бутунда. Бутунун астында эмне бар? Бутун астында эмне бар? Бул суроонун жообун сөзсүз түрдө биз бир клиптен соң байкайбыз жана жеңүүчүнү аныктайбыз. EXO деген командардайт. Биргеликте чогуу көрөлү, жигиттер. Алыстабаңыздар. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү 2014 түнкү интеллектуалдык шоу таймашыдагы уланып жаткан учуру. Бүгүн бизде конокто моряк Азамат Исмаилов жана бул ким болду экен? Жолдош Санжар башталды. Санжар Мыкыев солдаттын образында. Салам. Күзөттө турганда ушул командир көрүп калбасын, уктайбыз ушундай албычы. Уктабаш керек. Ырдактуу биздин коноктор. Биз болсо эскерте кетели, биз буга чейинки мүнөттөрдө айта кеттик эле, СМС кат аркылуу дагы жеңүүчүлөрдү айтабыз деп. Биз буга чейин шахмат тууралуу бергенбиз, Шахмат 2 адам 5 партиядан ойноп, бирок экөөтөн 5 жолдон жеңишке жетиш үчүн кандай ойнош керек? Мына дал ушул жооп бар экен, дал ушул суроого. Кандай экен жообу? 2 адам 2 башка адам менен ойносо 5 жолу утат. Точно, ушул. Туура, Бул колчалар сизге редактор 94-46 номер менен аяктаган абонент. Конокторубуз өзү кол чаап жатышкан учур жана экинчи суроонун жообу дагы келген экен. Биз экинчи сурообуз көпүрөнүн үстүнөн өтүп бараткан адамдын бутунун астында эмне бар? Көптөгөн кызыктуу суроолор бар экен, ардактуу угармандар. Носки дейт. Байпак. Көйлөкө дейт. Суу. Эң башкысы батек деген экен. Булардын баары туура эмес, Бул баары туура эмес. Мындай дагы
бар экен. Тумар дейт, анын ботинкасынын таманы бар дейт. Ушунусу туура. Туура, Туура, анда бул колчалар сизге ырдактуу 1096 номери менен аяктаган абонент. Бул эки абонентти куттуктайбыз жана дал ушундай белектерди дагы ыйгарабыз. СМС-кат аркылуу дагы биз жеңүүчүлөрдү таптык. Тумар Чекитекпе медиа порталынан дал ушундай сумка, футболка жана кружкаларды сиз алып кетсеңиз болот. Жана албетте үйүңүздө жакшылыкка гана колдонуңуз. А биз болсо, достор, эмне кылалы? Оюнду улантабыз, 2-0 эсеп азыр. 2-0, дагы бирөө чалып калды. Мына дал ушундай чалууну биз кабыл алабыз. Студиябызга келген. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Бекболот. Бекболот. Саламатсыз, Бекболот. Assalomu alaykum Bekbolot. Немче серьезныйсыз, Бекболот? Серьезный деле эмес. Түнгі саат 12-га жакын баары серьезный болуш дейт. Бекболот. Бекболот. Келиңиз, суроого даярбыз, Ооба. Келиңиз, суроо сиздерден болсун. Жолдош Санжар. Өзүңүздүн сурооңузду Барак берип Азамат, кыргыз суроосуна сиз берип коюңуз. Кыргыз сурооданбы? Улуттук суроолордон, Бекболот мырза. Суроо төмөндөгүдөй. Кыргыздын элдик ыры шып-шырылдаң деген ыры бар эмеспи? Ошол кимдердин жашоосунан алынган ыр. Убакыт кетти, Бекболот. Биз бул нерсени баарыбыз эле билишибиз керек, болуш керек, Ар бир мен кыргызмын дегендерин бул кымыз жыттанган кыргыз билиш керек. Ооба. Убакыт кетти, Бекболот. Дагы жол суроону. Элдик шып-шырылдаң деген ыр кимдердин жашоосунан алынган ыр. Элдик шырылдаң деген ыр негизи аты. Шырылдаң ошол кимдердин жашоосунан алынган. Шып-шырылдаң. Кимдердин десек туура болот, Кимдердин? Ооба, кимдердин? Кимдердин, Ооба, кимдердин. Сүйүшкөндөрдүн жашоосунан эмеспи? Өзгөчө сүйүшкөндөр да болушу мүмкүн. Сүйүшкөндөрдүн жашоосунан көп нерсе алынган негизи. Жок, бир эле ушул алынбай калыптыр негизи. Калган ырлардын баары сүйүшкөндөрдөн 30 секунд убактыбыз бар, Бекболот, шашылалы. Багыт бере кетпейлүү, мырзалар? Бул негизи кандай десем? Советтер Союзунда бул жумушту кылгандар көп болчу. Негизи кыргыздардын тарыхында бул жумуш көп адамдарга Жакын болчу, Жакын болчу. Жумуш үчүн бул жумуш деп көп адам байыган, Азыркы учурда дагы бай адамдар бар. Бул бир жумуш ээси экен анда. Өзгөчө нарындыктар менен абайлыктар. Караңыздарчы. Малчылар. Жок. Кичине окшош да. Бир аз жыл болду, бирок убакыт тилекке каршы аянат чыгып калган экен. Ардактуу Бекболот, биз тилекке каршы сиз менен коштошобуз. Шырылдаңды билебизби өзүбүз? Албетте билебиз. Биз билбесек болбой калат. Ана ырдап койсок жоо чыгып калатпайбы? Жоо ичинде бар, Анда ардактуу угармандар, чоң багыт берилди. Шырылдаң деген ырда кандай сөздөр камтылган? Дал ушул сөздөр жообу дагы болуп калышы мүмкүн. Дайыр бирөө, ырчы бирөө чалат азыр. Мына ушундай. Угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Салам алейкум, тамашачылар. Ва алейкум салам. Солдаттар. Суроолорду кайталап койсоңуз. Урматтуу атыңыз ким? Арген. Арген, сизден бир суранычы, радио приемниктин добушун бир аз азайтып алсаңыз жакшы болот эле. болот. Бир аз тоскоолдук болуп жатат. Суроону. Урматтуу Арген мырза, суроо жогорудагыдай. Кыргыздын элдик шырылдаң деген ыры кимдердин жашоосунан алынган ыры? Убакыт кетти. Шырылдаң деген ыр, шып-шырылдаң жылкычылардын ыры экен деп, жылкычылардын ырыбы? Жылкычанын ырыбы? Жылкычылардын ыры? Негизи койчулардын ыры да бул. Койчулар жылкычылар да бар. Туура, Арген, сизге. Бул колчалар сизге. Эми сизде бир чоң мүмкүнчүлүк болду. Эми сиз Азамат менен Санжарга дагы мыкты суроо узата аласыз. Эми аны жазып чыгарыш керек да, жазып чыгарганга мүмкүнчүлүгүңөр болобу силердики? Мен математикалык. Математический. Жазып чыгара, мындайрагына жазып чыгарбай турганбы беш. Калем сап жок. Ойлонуп көрсө болсо керек, Ойлонуп көрсө. Айтып көрүңүз да, мына эсептеп көрөлү. Мисалы силерде 100 сом бар да. Полк 5 сом турат. Ой, короз 5 сом турат, полк 3 сом турат. Жөжө 50 тыйын. Силер 100 сомго 100 баш алышыңар керек да. Кантип алат, Убакыт кетти. Кана үйдөгү жөжөлөрдү, тоокторду санайбыз. Ошондо да бир жолу кайталайлычы, ардактуу Арген. Жөжөлөр 50 тыйын. Жөжө 50 тыйын. Тоок 3 сом. Короз 5 сом. 100 сом бар бул. Ошол 100 сомдун баарын иштетиш керекпи же кандай кылыш керек? Ооба, 100 баш алыш керек. Баарына сен 100 башты алыш керек да силер. 0-0 чыгыш керек, 0-0 болуш керек. Же 100 чөж алып койсо болобу 100 баш кылып? Жок, бар аралаш. Биз аябай эле катуу санашыбыз керек экен анда, отуруп. Көп убакыт керек экен. 30 секунд убактыбыз бар. Ошондо так сан менен 27 уй дедим го, ток 27, 30 короз, анан
18 жөжө. Болсо так болот экен. Кандай? Басаны эсептеп көрсөңүз ушундай эле чыгат. 30 канча? 27 ток. 27 3кө көбөйткөн 75 сом келбей калат, туура эмес ал. Калганын жөжө алып коемун мен. Жок, короз жөжө арабас дейт. Жок, короздор келе эле жок негизи, мен да инкубатор кылып. Убакыт бүтө Санжар Азамат. Короз болсо тоок менен жөжө пайда болот да. Тилектерибизди Аргенге берет экенбиз. Арген, бул колчалар сизге, анткени сиз жеңүүчү аталып, угармандарга эң алгачкы биринчи упайды дагы бердиңиз. 2-1 Арген өзүчү. Арген тоок фермасына окшойт. Биз туура жооп укпайлыбы, Барбы өзүндө? Бар. Бериши. Туура жооп кандай Арген? Арген. Туура жооп айтып коесуз, сиз да билбейсиз туура жоопту. Мен жообун айтып коеюнбу? Ооба, айтыңыз, сизге упай берилди да. Жазып алсаң эсептесең болот да, 84 жөжө аласың 42 сомгочу. Андан кийин 11 тоок аласың 33 сомго. Анан жактан 5 неме алып коесуң, короз 25 сом, ошондо 100 болот. Ошо кайсы базарда тоок 5 сом экен, мага айтсаң ошо жерге бармакмын мен негизи. Айтып коңуздар. Илгери болгондо кымбаттап кетпейт, баардык кымбатта. Азыр болгондо тапмакчы илгери болуп. Сизге чоң рахмат айтабыз. Сизге мыкты белекти дагы ыйгарууга даярбыз, ардактуу Арген. Дал ушундай жагымдуу белек Тумар Чекитов медиа порталынан сизге ыйгарылып трубканы койбой туруңуз. Кайсыл жерден кантип алып кетериңизди биз сизге түшүндүрүп беребиз. Ал эми жигиттер, 2-1 эсеп болуп жатат. Кандай болду ошондо? 84-0 деген эсеп эмне болду? Кайда калды? Кыска менен биз узун суроолор берип атышпайбы? Биз бат-баттан бери салып атканбыз. Мындай суроо биз кызмат өтөп жүргөндө берсе, дароо жооп бермек. Дароо болмок, Кызматта жүргөндө билесиң, дептер келип алыпчы. 5 сом берип, ошо 1 торт, 2 лимонад, 3 липашка калганын ачсын өзүң алып калчы деп. Жашооңуздар абдан кызыктуу болгон экен, ардактуу жигиттер. Ал эми биз эскерте кетели, ардактуу достор. Биз мыкты СМС ката үчүн дагы өзгөчө белек дагы берүүгө даярбыз. Эгерде Азаматтын же болбосо Санжардын жеке жашоосунда же болбосо чыгармачылыгында болгон кызыктуу суроолоруңуз бар болсо, анда узатыңыз 6100 кыска сандарына Тумар сөзүнөн баштап. Биз болсо бир музыкалык клипти Арсендин аткаруусунда көрөбүз. Эгерде сиз көрүп жаткан болсоңуз, анда Пирамида телеканалында ушул клипке күбө болуңуз. Эгерде угуп жаткан болсоңуз, анда бул Тумар радиосу. Жетелешип жыргап жүргөн биз элек, ашык болуп өртө күйүп кызыгып, жүзүң жарык жанып турса мен жыргайм, бүт аламдан тартууланып сулуулук аккан ай таңдардай, кыялым күчүп кайталай, маңдайга жазгандай жолугуп калдык байкабай, аккан ай таңдардай, кыялым күчүп кайталай, маңдайга жазгандай жолугуп калдык байкабай, жолугуп калдык байкабай. Бирге биздин тагдыр жолу жазылып, өмүрүбүз таттуу болуп калса деп, күлкүң шыңгыр булак судай агылып, булбул сүйгөн жаздын жели келгенде, аккан ай таңдардай, кыялым күчөт кайталай, маңдайга жазгандай жолугуп калдык байкабай, аккан ай таңдардай, кыялым күчөт кайталай, маңдайга жазгандай жолугуп калдык байкабай, жолугуп калдык байкабай.
Ай, таңдардай қиялым күшет қайталай маңдайға жазғандай жолығып қалдық байқабай аққан ай таңдардай қиялым күшет қайталай жазғандай жолығып қалдық байқабай жолығып қалдық байқабай Саратандын ысык түндөрү улам жаткан учуру достор, мыкты оюн көргөзүшкөн биздин жылдыздарыбыз жана угармандарыбыз дагы бар. Азыркы тапта эсеп эсиңиздерге 2-1 сала кетели. 2-1. Бул көрсөткүчтү ардактуу угармандар сиздер дагы өзгөртүү алып жана жеңүүчү дагы аталсаңыздар болот. Ал үчүн болгону 510181 номерине келиңиз, байланышка чыгыңыз жана албетте суроолоруңузду дагы узатыңыз. А биз болсо буга чейин айтып кеттик эле, жигиттер, сиздерге болгон кызыктуу суроолор бар болсо анда узатыңыздар деп биз эсиңиздерге сала кетели, ардактуу достор. Кызыктуу суроо үчүн дагы өзгөчө белек бар, Албетте өзгөчө белек бар. Азамат экөөбүздөн жашынакай белек болот. Азырынча эмне отурган сыр бойдон калып турсун. Сыр бойдон калсын, сюрприз болсун, дал ушул угармандарга. А биз болсо дал ушул келген СМС каттар менен дагы тааныштыралы. Салам Тумар радиосу дейт, жана сиздер эң мыктысыздар, жигиттер дейт. Жана Азамат Байке формаңыз аябай жарышат экен дейт, жана комуз менен ырдаган саламдашууңузду аткарып бере аласызбы сураныч деп 3637 номер менен аяктаган абонент узаткан. Комуз жок турбайбы? Артта гитара турат. Жакшы экен. Салам Санжар Байке, салам Азамат Байке. Сиздерге образ абдан жарышкан экен дейт. Сиздин таластык сүйгөн кызыңыз бар экен го, Азамат дейт. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз биз абдан кызыктык эле. Сизди аябай жакшы көрөбүз. 5699 номер менен аяктаган. Азамат. Негизи баштаңыз. Убакыт барбы? Бар. Кенен. Арманымды айта алайын деп коюм. Чындыгында быйыл күздө пландап атканбыз, үйлөнөйүн депчи. Көптөн бери кыз издеп жүрүп тапкан бир кызды. Таластан болуп чыкты. Дароо эле барып ата энеси менен тааныштым. Балким муну кимдир бирөө угуп аткандар, балким үйдө ата энем угуп калса башым жалат негизи. Айтып сүй деген ушул экен негизи. Анан таластык бир кызды жакты көрүп, анан барып ата энеси менен таанышам, алайын дейм. Сүйлөшөбүз, макул болушат. Анан туруп туруп эле бир кызды айнап калдым. Бербейбиз кызды сага, тиги бу деп калды. Эмне болду десе көрсө, бир адам барыптыр. Бир адам барып ата энесин айнытып келиптир. Себебинде бул Азаматты тааныйбыз. Бул шоу бизнестеги адамдар булар начар адам болушат деген. Эртең күнү таштап кетет, тиги болот, бул болот, булар ишенип болбойт. Азамат намаз окуйт го десе, намаз окуган калп эле. Тим более ал бандиттер менен жүрөт. Санжар ошол контуженный достор бар тиги бу деп айтып, билбейм, ошо түшүнүксүз да. Түшүнүксүз болуп калыптыр. Бир аз ыза болдук да. Айтып коет го негизи. Кимдир бирөө ата энеси, жакындары, туугандары кыргыздын салты боюнча өзү эми милдет катары чындыгында бирөө колун сурап келсе, кыздын колун сурап келсе, андан көрөп батасын берип, минткеле тиңде болду. Жамгыр менен жерге өрүтүп, ата менен элге өрүтүп го, ошондоп жашынакай батасын берип жөнөтүлсө жакшы болмок. Бирок тилекке каршы бирок баары жакшы болот деген оюбуз бар. Ниетибиз бар. Мына да ушундай жооп болду. Курсант. Өзүңүз курсант. Достор, кийинки СМС бар экен. Аскат, Жайлоо, Казак, Зама деген жигиттерге салам айтып коесуздарбы, мырзалар деген экен. Аскар кандай? Аскат, Жайлоо, Казак, Зама. Аскат, Жайлоо, Казак, Зама. Салам. Жакшы экен. Салам Тумар дейт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана дагы айтсаңыздар дейт, Санжар. Сиздин образыңыз аябай жаккан экен. Биринчиликти алсаңыз эмне кыласыз деген экен. Кандай? Биринчиликти алсам, Эркиндик бульварына палчандарым чакырып мушташ уюштурмакмын. Сиз Азамат? Биринчиликти алсам ба?
Биринчиликти алсаңыз, жеңилсеңиз. Жеңсемби? Билем. Жакшы экен. Азамат дейт, десант болупсуң, сага форма абдан жарашат деп 6408 номер менен аяктаган абонент жазаткан экен. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Салам Азамат, сен канча килограмм төрөлдүң эле? Азыркы салмагың канча дейт. Экөөңүздөргө тең бул суроо узатылган экен. Азамат төрөлгөндө 57 килограмм, азыр 58 миң. Азыр 63. Ал эми төрөлгөндө? Төрөлгөндө 3 бирдеке. 3 бирдеке. Сиз? 3 бирдеке. Мен деле ошондой 3 бирдеке 4кө жакын. Жакшы экен. Салам Санжар, Азамат, айтсаңыздар, силер үйгө эмне себептен барасыңар деген экен? Үйгө? Кандай үйгө эмне себептен барасың? Ушундай суроо келген. Үйгө эмне себептен барасыз, Үйгө эмне себептен барасыз? Барбай койсом аялым моюм узат да. Ошон үчүн барам деп эле. Ошон үчүн каска кийип жүрөм дейсизби? Барбай токтойсуң деп койсо. Үйгө башка аяк бармак элек. Себеби дегенде үй биз үчүн эң кымбат нерсе. Үйдө деген сен эң жакын адамдарың бар. Эң сүйүктүү биз үчүн кымбат ата-энең бар. Ошол ата-энең бар үчүн эле барасың да. Жакшы экен. Жок, негизи эле үй жөнүндөчү жакшы эле суроо экен. Мындайча айтканда, тамашасыз айтканда, ар бир адам жумуштан үйгө шашыш керек негизи. Анткени үйгө барганда жылмаюу, жакшы мамиле, үйгө барганда эс аласың негизи, ошон үчүн үйгө барат дейт. Ал эми үйгө баргысы келбегендер чын эле булар жашоодо бактысыздар деп айтсам болот. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн үйүнө барыш керек да. Ошондой. Үйүңөр барла, жүрө бербей көчөдө. Айтсаңыздар дейт Санжар, Азамат, сиздердин образыңыздарга жарашкан кандай терминдерди билесиздер деген экен. Мисалы, солдаттын терминдери жана моряк. Никак нет. Так точно. Смирно. Есть. Отставить. Жонтур. Жок, сизчи? Закан нормально. Сиздики менимче өзгөчө болуш керек. Суда жүргөндө өзгөчө болуш керек негизи. Тамашалап мүмкүн дагы бир. Өзгөчө терминдери чөгүп атам, жардам бергиле, чөгүп атам деп. Крем сиконгула күйүп каласыңар деген. Ошондой суроолор, Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Сиздер менен кандай байланышсам болот деп узаткан экен 2104 номер менен аяктаган абонент. Facebook'tan таап жазыңыздар, эгерде кызматташкыңыздар келип жатса, буюрса жакын арада Азамат экөөбүздүн дагы көптөгөн жаңылыктарды күтөсүздөр. Ал эми азыр телефон айтсак болбойт. Facebook'tan эле Санжар Мыкыев деп таап, байланышсаңыздар болот. Жөн эле оңоюраак Facebook'tan кичине жеңилирээк деп коелу. Одноклассникке кирсеңер болот. Дал ошол жакта. Одноклассникте Азамат топко менин тилек арыз жок мынакта. Жакшы экен. Мына дал ушундай суроолорду ардактуу каармандар сиздер да узатсаңыздар болот. Кызыктуу суроолорду сөзсүз түрдө биз тандап алабыз дагы, ага өзгөчө белекти дагы берүүгө биз шашабыз. Жана эскерте кетели, бүгүнкү таймаш кызыл уланып жаткан учуру азыркы тапта эсеп кандай? 2-1. Сиз унутуп калатасызбы? Жок, унутпайм. Мен сиздерди атайын суроо. Көрүүчүлөргө, угармандарга тартып атат окшойсуз. Биз унутуп калса деп, Жок. Аскер кызматкер унутпайт. Кантужин экенсиз унутпайсыз. Мына дал ушундай образдагы биздин конокторубуз бар. Дагы алдыда 1 саат убактыбыз бар, ардактуу каармандар. Биз жаңы күнгө, жаңы саатка, жаңы дем менен кирип баралы. Эгерде дал ушул күндө туулган күн ээлери бар болсо, биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана эгерде сиздин дагы жакындарыңыздын туугандары бар болсо, анда биз Санжар Азамат болуп куттуктоого дагы даярбыз. Болгону 61 00 кыска сандарына СМСка жолдоңуз. Тумар сөзүнөн баштап. Биз жаңы күнгө сапар алдык, мырзалар. Ассалому алейкум, жаңы күн. Биз болсо, ооба. Дал ушундай сөздөр менен биз жаңы музыкалык саатка кирип бардык. Алдыда жаңы мыкты клип. Тосуп алыңыздар. Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Календарда 14 август достор, жаңы күн, демек жаңы дем менен дагы жана мыкты оюн менен дагы кирип баралы. Ардактуу жигиттер, оюн кызуу уланып жаткан учуру, кандай кыймыл аракеттерди биз көрүп жатабыз. Макул, биз күтүп туралы. Бул жакта оюндагы кызууланып жаткан экен. Биз болсо мыкты туулган күн ээлерин дагы куттуктайбыз. Эгерде сиздин туулган күнүңүз болуп жаткан болсо, анда бизге СМСка жолдоп койсоңуз болот. Биз дагы куттуктоого даярбыз. 6100 кыска сандары кызматта. Баса жигиттер, бизде жакында кыргыз шоу бизнесинде жаңы клип пайда болот экен. Индира деп
аталган робот кызды билсеңиздер керек. Дал болуп калдык. Өндүр Азамат кыз негизи. Дал ошол клип жакынкы күндөрдө презентацияланат экен. Азыркы этапта биз экрандан ал клиптин тизерин дагы биз сөз түрдө көрө алабыз. Жакынкы күндөрдө жана албетте дал ошол презентацияны сиз өткөрүп жүрбеңиз. Саратан түндөрү 2014-түн карамагында дагы болот. Мына дал ушундай клиптин тизерин биз экрандан дагы көрүп жаткан учурубуз. Мырзалар, күтөбүз, Күтөбүз, албетте күтөбүз. Ушу робот кыз кийинкисине керек ушу Индира сизге кеңеш ушундай киборг кыз деп жазсаңыз, андан жакшы болот, Эми эркек кыз деп жазсаңыз болот. Биз көрүп көрөлү дагы бир жолу тизерин, кандай болот экен ал тизер жана кандай клип. Мына, дал ушундай болот. Биз сөз түрдө чыдамсыздык менен күтөбүз жана эскертип кетели, студиябыздын номери 510181. Эч качан биз жеңилбейбиз деген уран менен келе жатабыз, жигиттер. Азыркы тапта эсеп 2-1. Бизден кайрадан сурообу? Ооба. Телефон чалуу болсо. Телефон чалуу албетте болот. Телефон чалуубуз бар бекен, жанагындай музыкалар чыгат бекен. Чогуу байкап көрөлү, Чыкты. Байкадык. Ким болду экен? Ооба. Таанышып төргөт көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Тааныша алатыңыз? Айсулуу. Айсулуу, кош келиңиз. Көрсөткүчтү өзгөртүүгө даярбызбы? Даярмын, бирок оңойраак суроо берилейинчи. Оңойраак суроо берип экенсиз. Оңойраак суроо берейин атабыз. Тарыхтан эмес, математикадан эмес, бул жөн эле бир гана кара күч логика. Санжар көзүн жашообуздагы суроо. Айсулуу айым, урматтуу Айсулуу Сулубекеч. Суроо томондогудай. Мен Ак-Ордодо жашайм. Санжар 4-микронда жашайт. Санжар менин үйүмө дайыма конокко келип турат. Күнүгө конокко келгенде жарым сааттын ичинде келет да. Бирок акыркы убактарда, акыркы бир жарым жылдын ичинде 15 мүнөттүн ичинде келе баштады. Себеби эмнеде? Убакыт кетти Айсулуу, мына да ушундай оңой. Маршрутка менен келет, машина менен? Машина менен келет. Убакыт кетти. Айсулуу, биз ошондо ойлонуп көрбөйлү, бир аз андан соң багыт берели биз. С4 кошо алганга машинасы. С4? Келиңиз, ойлонолу. Ал жардыруучу закта. Эртерээк туруп калдым. Анда бир эле жол келип калат да. Жок, ошол Азамат мен үйдөн чыктым дегендин ичинде 15 мүнөттүн ичинде келип атат. Ооба. Мурда жарым саатта келчү, Азамат менен. Жол кылып койду го, жолду түзүп. Жок. Жандай эмес. Багыт бере кетели анда, Айсулууга. Кичине багыт берип коелу. Жарым 30 секундубуз бар экен. Багыт Южный магистраль жакта. Багыт. Жол салбады, Южный жактан жаңы жол болуп ошо жаңы жол түшкөн. Жаңы жол эле салынды да. Ал рекламаңызга рахмат. Бирок кеп башкада, кеп Санжарда. Санжардын өзүндө. 10 секунд убактыбыз бар, Айсулуу, шашабыз. Саатын оңдоп койду окшойт анда. Жок. Үйдө саатыңызды оңдободуңуз окшойт, Үйдөн чыгып аткандачы, мурун үйдөн чыгып атканда мен чыгып атам деп эле жарым сааттын ичинде келчи. Азыр мен чыгып атам деп. Тилекке каршы Айсулуунун убактысы бүткөн экен. Айсулуу калды каршы. Бүткөн экен. Биз кийинки угарманыбызды дагы күтөлү. 510181 бул студиябыздын номери. Ким дагы ушул сиздердин тааныштарыңыздар деле билсе керек анда, Билет. Биз менен мамилеси Санжарга байланыштуу. Жакшы экен, Санжар. Туугандар чакырабызсың, Бир жыл болуп калды. Бир жыл болуп калдыбы? Бир жылдан бери 15 мүнөттөн кечип кетти. Эден 14-13 мүнөт болуп калды. Эң эле оңой суроо, менимче. Аябай оңой суроо, Биз мен деле билсем керек ал. Коңгурону басып атат бирок оңоймас. Үйгө бирге келди го. Кош келиңиз студиябызга, ырдактуу угарман. Таанышып төргөт көрөлү сизди. Саламатсызбы? Бирге болсун. Assalomu alaykum. Birге болсун. Саламатсызбы? Атым Тилек. Тилек. Саламатсызбы, Тилек? Суроону Санжар Азамат. Жакшы. Саламатсызбы, рахмат. суроону түшүндүк, Бирге болсун. Тилегиңизге жетиңиз. Суроону дагы бир жолу кайталайбыз. Суроо Санжар мырза, менин үйүм Ак-Ордодо, Санжардыкы 4-микронда. Бул менин үйүмө Азамат сенкине конокко баратам деп мурун келгенде жарым сааттын ичинде келчи. Акыркы бир жылдын ичинде 15 мүнөттүн ичинде келе баштады. Мунун сыры эмнеде? Мунун сыры эмнеде? Убакыт кетти, ардактуу биздин угарман. Кыргызстукта? Иә. Кыргыз деди. Жок. Жок. Ол 15 мүнөттө келип атпайбы? 4-микрон тетиги. Тилек, варианттарды айтып көрүңүзчү, мүмкүн туура жооп чыгып калат арасында. Санжардын жашоосуна бир жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп кетти? Эмнеге арыктап кетти? Же тескеринче толду? Мүмкүн үйүндө бир жаңылыктар бардыр. Абдан эле жакшы багыттар берилип жатат, Ооба, жеке жашоосунда жаңылыктар барды. Ооба. Эм болду. Дастанды мүмкүн. Иә. Дастан. Гастан? Жыл убакыт. Жаштанбы? Жок. Жок. Жаштан убакыт берем да.
Кандай дейсиз? Багыттын бардыгын бердик, ардактуу угарман. Үйүндө эмнелер болчу да, жеке жашоосунда деп. Санжардын машинесине тиешелүү койлу. Жок, тилекке каршы убакыт бүткөн экен. Коштошобуз тилек сиз менен. Анткени биз кийинки мүмкүнчүлүктү СМС кат аркылуу дагы берет экенбиз. Ардактуу көрөрмандар жана угармандар, эгерде сиз дал ушул суроонун жообун билген болсоңуз, анда тезинен эң алгачкылардан болуп туура жоопту узатыңыз жана мыкты белекке дагы ээ болосуз. Мындай жакшынакай сумка бар. Тумар Чек ТФ медиа порталынан жана Тумар радиосунун атынан кружка, футболка дагы сиздин үйүңүзгө дагы сөзсүз түрдө туп-туура барат. Ал эми биз азыркы тапта упайды сиз тарапка узатабыз. Анткени угарманыбыз дагы тилекке каршы жооп бере алган жок. 3-1 эсеп, ардактуу достор. Бул көрсөткүчтү тезден өзгөртүңүз. Азыркы тапта оюндун 2-чи сааты орун алганы менен көрсөткүчтөр бир аз өзгөрбөй жатат. Биз болсо жаңы күн келди, жаңы суроолорубуз бар. Ал эми дагы эле алдыда Аскер Санжар жана Моряк Азамат. Окей. Кыйыныңыздардан мыктыңыздардын мыктыларын чакырабыз. Биз менен таймашып кетиңиздер. Болгондо дагы интеллектуалдык таймаш, ардактуу достор. Жалпыңыздарды жаныбызга чакырабыз. 510181 бул студиябыздын номери жана эскерте кетели. Буга чейин биз суроо берип өттүк. Азаматтын үйүнө Санжар эмне үчүн 1 жылдан бери эртерээк барып калды? 15 мүнөт эрте барып калган экен. Таң калыштуу. 16 эмес, 15. Бул суроого сиз жоопту билген болсоңуз, анда тезинен узатыңыз. Биз болсо бир мыкты клип көрөбүз. Чоро тобунун аткаруусунда. Андан соң кайрадан угушабыз. Sarg'artib turli o'ylar meni, suyunun cheksiz tübükeni, vaqtqa bölüntüpke biri, bütbөгөн şanğa bölüp tere, ömürdün mahabatsız gündör bolboy, yaşanın görkü tolboy. Adam vardı, bir suyunun, bir tartıp kaygı, güçten tut sezim, alsız candı. Suyu var yakındarım meni, suyu var yaratılıştı, yaşasam tonuk sesim meni. Bakıttın tübü suyunere, ömürdün mahabatsız gündör bolboy, yaşanın görgü dolboy. Suyu balı çaynasındağı, suyusuz ötkün adam var bu. Bir suyunun, bir tartıp kaygı, alsız candı. Dünyanın tüp damırı, yaşamın tutmanızın, aksuyu karmap durar. Yaşasın suyu balı, vermesin büyük kaygı, suyu beni yaşaylı. Suyu balı, çaynasın dağı, suyusuz ötkün adam var bu. Bir suyunun, bir tartıp kaygı, güçten tut sezim, alsız candı. Men boş emasman. Ömürdün mahabatsız gündör bolboy, yaşanın görgü dolboy. Suyu balı çaynasındağı, suyusuz ötkün adam
bir tартып кайгы көчтөн түп сезим алсыз жанды сүйүп алып жайласындагы сүйүүсүз өткөн адам барбы bir suyunur bir tartıp kaygı gözden tut sezim alsız candı Таратан түндөрүнүн мыкты чыгарылышында улам жаткан учур эсептеп келгенде бүгүн 9-чыгарылышын көрүп жаткан учуруңуздар ардактуу каармандар. Эгерде сиз бизди көрүп жаткан болсоңуз, анда бул Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналы. Эгерде бизди сиз тыңдап жаткан болсоңуз, анда бул Тумар радиосу. Бизде бүгүн коноктоо Азамат Исмаилов жана Санжар Мыкыев өзгөчө образдар менен келишкен. Моряк жана солдат. Кандайсыздар? Жакшы, биз жакшы. Ал эми биздин күйөрмандарыбыз эмнегедир утулууда. 3-1. 3-1 эсеп, ардактуу достор. Бул көрсөткүчтү сиз дагы өзгөртүңүз. 510181 бул студиябыздын номери. Байкадыңыздар? Байкадык. Чалуу бар. Кош келиңиз. Алло, саламатсызбы атыңыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Айгерим. Айгерим, кош келиңиз. Мен суроого жооп берейин дедим эле. Суроого жооп беришке. Суроону билесиз да? Жок, бул башка суроо. Ооба, жаңы суроо беребиз. Азыр мен китебим алып чыгайын. Биз ошондо жаңы жаңы мына. Канча жаштасыз? 18 жашта. Сизге чоңураак эле суроо берели эле. Мындай кичинекерээк суроолор бар. Бир киши атка кызды мингизип, жетелеп келе жатты. Алардын алдынан бир карая чыгып, киши менен учурашып аттын үстүндөгү кызды көрсөтүп сурады. Бул кыз сага ким болот? Анда тиги кишиден мурун кыз жооп берди. Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Ошондо кыз кишиге ким болот? Убакыт кетти. Дагы сиз жөнүндө суроо. Башкача күлкү болду окшойт, Багыт дагы дароо берилип калды, Ошо жооп бергенин кайра бир жолу кайталап коесуздарбы? Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Соосузбу сиз? Ыйлап жатат окшойт, биздин угарманыбыз. Келиңиз. Жооп барбы? Убакыт өтүп бара жатат. Сиз ушул убакта менин энемдин кайненеси. Сиздин энеңиздин кайненеси. Сиздин энеңиздин Мунун энеси менин энемдин кайненеси дейт. Ошондо ойлонобуз. Өтө эле кыйын болсо. Жок, математика сураган жокмун да, физика сураган жокмун да мен сизден. Коркту, Бул суроону кийинки угарманыбызга да узатып көрөлү. Мүмкүн ал ойлонуп калды, Мүмкүн туура жоопту дагы айтат. Номери 510181 кийинки угарманыбыз дагы бар экен. Алло, саламатсызбы? Десек, ойлонуп жатат. Саламатсызбы? Саламатсызбык. Атыңыз? Менин атым Бек болот, силердин атыңар ким болот? Сиздин атыңыз Бек болот, менин атым Санжар болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жанымда отурат Азамат Бек болот. Азамат мыкты. Неге мыктымы Азамат? Кош келиңиз. Бек болот жана Салбат эле, ошол Бек болот башка Бек. Башка Бек болот го дейм менчи. Жаңыдан учурашып жаткана караганда Бек болот. Суроону түшүндүк, Суроону түшүндүк. Убакыт кетти анда Бек болот. Неме, ал кызы болот да. Жок. Ойлонобуз жакшы. Кайра кайталап коебуз анда. Да, бир жолу кайталайбыз. Суроону кайра башынан Конечно. Туңуш жактан, Бир киши атка кызды мингизип, жетелеп келе жатты. Алардын алдынан бир карая чыгып, киши менен учурашып, аттын үстүндөгү кызды көрсөтүп сурады. Бул кыз сага ким болот? Анда кишиден мурун кыз жооп берди. Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Кыз кишиден мурунураак жооп берет. Ошондо киши кызга ким болот? Бек болот. Мунун энеси. Убакыт аз калды. Кайненеси. Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Жооп барбы? Бек болот. Убакыт аз. Биздин суроо ушул болот. Сиздин жообуңуз эмне болот? Бек болот. Кайнагасы болот. Жок, тилек каршы кайталай албайбыз. Анткени убакыт бүттү. Өзүңүздө башкача көрүңүз. Биз саатты токтото албайбыз да. Бек болот. Тилекке каршы.
Жоқ, тайынес болбойт. Кошунасыздык эмес, сразу эле жооп берип коет сизге. Тилекке каршы коштошот экенбиз Бекболот менен. Рахмат Бекболот сизге. Ар дайым ушундай шайыр жүрүңүз Бекболот. Жакшы, барыңыз. Биз болсо мыкты кол чааларды сизге узаталы. Анткени жооп жок, демек упай сиз тарапка. Сизчи, Азамат? Ошондо сүйүнгөн эле мен сүйүнүп отура берем. Ошондой экен. Эсеп азыркы тапта өзүңүздөр айтыңыздар жигиттер. 4-1. Ардактуу угармандар, мыкты оюнду көрсөтүп жатышкан чактар азыркы тапта. Биз болсо буга чейин биз суроо берип кеттик эле СМС кат аркылуу дагы жоопту аныктайбыз деп. Санжар эмне үчүн Азаматтын үйүнө мурда 30 мүнөттө барчу, эми болсо 15 мүнөттүн ичинде жетип келет деген экен. Үйлөнгөн үчүн дейт. Жок, аял кола кеткенбиз. Жакыныраак көчүп келди дейт. Жок. 4 микрорайондо. Алысыраак. Агырдоого. Жаңы автоунаа алгандан бери болсо керек. Ушунсуз туура болду окшойт, э? Туура болду. Маркасын айтып койсо жакшы болот эле. Азаматсыз, анда биз куттуктайбыз. 9408 номер менен аяктаган абонентти биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мейле маркасын айтпай эле койсун. Жок, маркасын айтпасак деле, эң башкысы туура жооп болду. Ардактуу угарман, сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Мыкты жоопту узаттыңыз. Жаңы автоунаа алгандан бери деп. Форсункаларын тазалап 9408 номер менен аяктаган абонент, биз сизге да ушул белекти ыйгарабыз. Тумар Чекитов медиа порталынан сумка, футболка жана бир кружка. Биздин автоунааны айтпай койгон үчүн пакетин беребиз, белегин бербей эле койгон да. Өзүңүздөр алып каласыздар. Өзүбүз алып калабыз. Тамаша албетте. Жакшы экен, көптөгөн да суроолор келген экен, ардактуу Азамат жана Санжар. Ооба. Азаматтын образы өзүнө аябай жарашыптыр дейт. Сиздерге рахмат деп 7426 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Бири-бириңиздерге боюңуздар абдан жарашат. Аза менен Санды күйөрмандары карашат дейт. Марят менен Десант тойлорго канча доллар алышат? Каке болосуң маскатты узаткан экен. Ыр түрүндө узаткан экен. Сиздер ыр түрүндө жооп бересиздерби же кандай? Мындай эле жооп берели. Мындай эле. Чындыгында азыр Санжар мырза көз ушундай бир чоң иштин үстүндө иштеп атабыз. Өзүбүздүн бардык тойлорго, кыргыздардын шаң шөкөтүнө ылайык болгон бардык уюштуруу жагынан бардык нерселер шарттар түзүп берилип атабыз да. Ырчысын, бичисин, шоу программасын, алып барганыбыз, бардыгы бир бүтүн болот, э? Демек, ар бир кипишняк үчүн бизге кайрылсаңар болот да. Жакшы экен. Убагында тияка бияка чуркап жүрсөңүздөр, бизди Instagram болобу, Facebook болобу, Одноклассник болобу, социалдык тармактардан табыңыздар, байланышыңыздар. Сурооңуздардын баарына ошол жактан жооп берели. Ал эми азыр теледен жооп берсек, бир аз туура эмес болуп калат, анткени аскер кызматкерибиз. Бирок негизи Санжар экөөбүз тойлорго башында 50 000 доллар дегенбиз. Бирок ошошпай калды. 50 000 доллар эч ким чыгарбайт экен. Ооба, кийинки суроо бар экен, жигиттер. Саламатсыздарбы, Азамат, Санжар? Формаңыздарга сөз жок, бирок бут кийимиңиздерди көрө албай жатабыз. Деген экен. Бут кийимдерди көргөзөлүбү? Бут кийимдер же сүрөттөп беребиз, э? Бут кийимдер сүрөттөп берсек, радио угармандарга меники солдатский керза, көрөрмандар болсо көргөзүп коелу. Мына ушундай. Мына ушундай. Азаматта өзгөчө моряктар шамдагай болуш керек. Ошон үчүн бутунда кета. Жакшы экен. Жок, кетаңызды көргөзүп койбойсузбу, Азамат мырза? Мына дал ушундай биз бул жакта өзгөчө көрсөтмө жана көргөзмө дагы болуп жатат, ардактуу достор. Биз болсо бир музыкалык клипти тыңдайлы жана угалы Хадиса аткаруусунда, андан соң кайрадан оюнубузду улантабыз. Кызыктуу суроолор жана кызыктуу жооптор Тумар радиосуна жана Пирамида телеканалындагы Тумар түнкү каналында улам жаткан өчүрүү. Жигиттер, суроолор менимче даяр, э? Суроолор даяр. Эч вариант бар азыр. Эң сонун суроолор. Ал эми биз буга чейин айта кеттик эле, атасы, кандай суроо болду эле? Жок, кыскасын эле айта коелу. Энеси энемдин кайненеси. Ошол ким дегенде бул туура жооп. Туура жоопту атасы деп узатышкан экен. Бул жакта биздин мыкты абонентибиз. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, ардактуу абонент. Бир эң алгачкылардан болуп 0026 деген абонент узаткан экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Атасы, чынында эле. Анткени ал менин энемдин анын мунун энеси менин энемдин кайненеси деп. Ошондо кыздын атасы болуп калат. Ооба. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, ардактуу абонент. Сизге да ушундай Тумар Чекитов медиа порталынан мыкты сумка, футболка жана кружканы ыйгарабыз. Биз эмне кылабыз? Алло дейбиз. Алло дейбиз. Алло, саламатсызбы, угарманыбыз бар экен? Саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Медина. Медина, э?
Медина катып атып сүйлөңүз, катып атып. Медина, дароо эле суроо берип коечу. Тартип күчтүү. Саламатсыздарбы? Саламат. Абат айке, Санжар айке. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бирге болсун. Келиңиз, суроого жоопту буйрса даярдайбыз, чогуу биргеликте. Суроо. Берек алууга даяр болсоңуз, Азаматтан суроо алып коебуз. Суроо өтө жөнөкөй. Бул менин жей жүргөн суроо да. Адамдар тишерет. Көбүнчө ошо Азаматка бул суроо көптөн бери жиннет тийип жүргөн. Тишерет башка суроо калып алганбыз. Ошо суроону бүгүн да калып алганбыз, мен да берип коеюн. Келиңиз, кандай суроо? Суроо томондогудай. Элдин баары боюн узун кылып өстүргүсү келсе, алар турникке тартат экен, жана союз жейт экен да. Мен канча жолу турникке жаш тартынам, союзда жейм, бирок аша өспөй койдум. Эмнеге? Эмнеге деген суроо. Мага да кызык болот деп коюш. Азаматка да кызык болуп жатат. Келиңиз, угарманыбыз убакыт кетти. Болжолдор барбы? Багыт деп коесуз. Багыт. Багыт бериш жашоондо любой нерсесин табылса болот багыт. Жашоодо да багыт деген. Жашоо экен. Азаматтын жашоосуна Да бир жолу суроону кайталайбыз анда. Суроо өтө жөнөкөй. Кимдир бирөө боюн өстүргүсү келсе, ал турникке тартынат жана союз жейт, витаминдер жейт. Мен турникке да тартындым, союзге да жедим. Түрдүү витаминдин баарын жедим. Витаминдин баарын жедим. Бирок бой өскөн жок. Больницаны да барып көрдүм. Азыр деле кечмес да. Иә, азыр эле. Жооп барбы? Бул логикалык суроо, же мындай логикалык эле суроо. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне себептен? Оңой эле болуш керек. Оңой эле, жеп жеңил. Эмне эле болуп кетти биякта? Жеңил эле. 3, 2, 1 деп убакытты токтотот экенбиз. Ардактуу угарман, жооп жок, Жок, тилекке каршы анда сиз менен коштошобуз дагы кийинки угарманыбызды кабыл алып көрөлү. Мүмкүн дал ошол мырза болобу, айым болобу, биздин Азаматтын боюнун өспөгөнүнүн себебин айтып берет. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Десек, эмнегедир угарманыбыз алыстап кеткен экен. Кийинки угарманыбызды кабыл алып көрөлү. Азамат, сиз кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Мен боюм Жекшандыкындай. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Атым Нурсултан. Нурсултан, билесизби? Жоопту. Ооба. Кандай? Айтып көрөйүнчү багыт. Жок, айтпашы, балким мага бир шанс болот. Негизи семья боюнча бар ошондой болуш керек деп ойлойм. Семья боюнча? Жок, үйдө. Атаңардын бою катап койду. Жок, үйдөлөрдүн бою узун бүт бар. Узун эле, Убакыт кетти. Анда силерге буюсу деген витамин жетишпейт окшойт. Ошол витаминдердин баарын жедим да. Витаминдерди жептир, союздерди жептир, турникке тартынды. Дагы эмне жетишпей жатат? Же болбосо бул суроого жоопту кантип алсак болот? Тура жооп берсеңиз, мен сизге өзүнчө белек берем. Сен дагы суроого жооп алып аласың мүмкүн, Заводной. Билбейт экен бул угарманыбыз. Кийинки угарманыбызды да кабыл алып көрөлү. Андан соң билсе билди, билбесе жок. Билбесе упай сиз тараптан. Жакшылап багыт берип кетели. Угарманыбыз дагы бар экен. Алло, саламатсызбы? Билет бекен бул угарманыбыз. Алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Алло. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Түз эфирдебиз. Атыңыз ким болот? Атым Айсалкын. Айсалкын, сиз бизди көрүп жатасызбы, угуп жатасызбы? Көрүп да жатам. Көрүп да жатат, угуп да жатат. Жакшы, Азаматсыз. Биз сизге суроо узаттык элек. Жооп барбы? Боюм эмнеге өспөгөн жөнүндө. Витамин жеп атат. Убакытты кетирели. Убакыт кетти. Негизи бой өспөйт. Мен боюм Кудайдын берген бою ушул да. Жок, негизи мындай да. Жок, отуз азыр 30 айтып коеюн. Негизи боюм 2 метрге 35 сантиметр жетпейт. Эмне үчүн, Жоопту биз алдык окшойт, Жоопту алдыкпы? Качан алдык? Дагы бир жолу айтып коюңузчу жоопту. Кудайдын берген бою Кудайдын берген бою. Кудайдын берген бою. Туура жооп, Жооп болуп калды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Атыңызды дагы бир жолу угуп алсак жакшы болот эле. Айсалкын. Айсалкын, сизде чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми сиз угармандар тараптан мырзаларга суроо берип аласыз. Азаматтын өзүнүн трактатасы жакшы болчу. Тагдыр дейми дегенчи. Тагдыр ошол. Бирок тагдыр болгон эмне болуп барып калды дейсизби? Кичинекейсинде позвоночник элемет болгон да. Актанбай койду, мактанбай. Ой, 2 метр. Келиңиз, Айсалкын, сиздин сурооңузду угатабыз. Айсалкын, сиздин сурооңуз бар болсо керек. Оңой эле суроо бериңиз. Ооба, бүгүн мырзалар бир гана суроо эле берип жатышат, жооп беришпей эле. Бир аз сындайлычы мырзаларды дагы.
Айсалкын, суроо. Толкундамаңыз. Оңой эле суроо бериңиз. Оңой эле суроо бериңиз болуңуз. Утам деп ойлогон эмес окшойт. Ошондой окшойт. Айсалкын. Азыр. Айсалкын. Россиядачы канча убакыттын бөлүнөт го, мисалы часовой поезд деп коет. 5 часовой поезд. Канча часовой поезд? 5 часовой поезд бар. Россияга канча кыргыз бар дейт. Убакыт кетти, мырзалар, жооп барбы? 5 часовой поезд бар Россияда. Туурабы? Айсалкын. Туура эмес экен. Ойлонобуз. Россияда иштеп келген окшойт. Россиянын Сахалиндеринде кабыл алса 5 часовой поезд бар чаңыз негизи. Эмне болуп атасыз? Россияда жашап келген бул жигит. Российский гражданствосу муну. Жөндөм айтып атасың. Кандай ошондой жооп? Россияда 11 часовой поезд. 11? Жок, сиз айтпайсыз да, болду. Ошо 11 часовой поезд бар айтайын аткам мен неге. Рахмат сизге. Айсалкын, бизде убакыт бар болгон болчу, сиз туура жоопту айтып койдуңуз, э? Бул 5, мен 6 да айтмак. Кошкондо 11. Жок, бул кечке 5 деп тура албады. Жок, мен 6-сын айтмакмын. Макул, биз упайды Айсалкынга берип кое бербейлиби, э? Анткени кол чабалар Айсалкын сизде анткени дароо таба алышкан жок. Эми биз ошондо мырзалар чечүүчү суроону узатабыз. Сиздер эми Айсалкынга суроону узаттыңыздар. Айсалкын чечүүчү суроо. Эгерде Айсалкын утулса, жок, Айсалкын түз эфирде келиңиздер, сурооңуздарды бериңиздер жигиттер. Айсалкын? Бияктамын, бияктасып кет калды экен. Жаныңызда Айсалкын. Айсалкын сизге жөнөкөй эле суроо береличи. Уй эмнеге жатат? Убакыт кетти Айсалкын, эң оңой суроо, убактыбыз бар, ойлонуңуз. Кесе жатат. Бир аз уйун уйгусу келеби негизи? Ойлонобуз, ардактуу Айсалкын. Ойлонобуз, эмне үчүн уй жатат, э? Эмне үчүн уй жатат? Эмне үчүн уй? Биз негизи бүгүн белек бергибиз келип атат ушул. Айсалкынга болобу, же дагы бир көрөрмандарга болобу? Келиңиз, Айсалкын, ойлонуп көрөлүчү. Логикалык деле суроо. Айылда ойларды көрүп эле жүрсөңүз керек, э? Эмне үчүн жататпы же эмнеге жататпы? Эмне үчүн жатат? Эмне үчүн жатат? Каласаң сен эмнеге жатат деп койсоң. Эмне үчүн жатат? Союлуп калса жатат. Союлуп калса? Жок. Мукачы жок болду. Жок, андай анчалыкка барбайбыз. Оңой эле. Эмне үчүн уй жатат? Эмне үчүн жатат? Эмне үчүн жатат уй? 10 секунд убактыбыз бар. Айсалкын, ойлонобуз. 8. Багыт бербейсиңерби? Багыт сарай жакта багыт. Сарай жакта жатат. Тилекке каршы убакыт аяктады. Айсалкын, сиз менен кош айтышабыз. Эми биз мүмкүнчүлүктү СМС-кат аркылуу дагы негизи биз көрөрмандарыбызга дагы мүмкүнчүлүк берип фора берейин дедик, аябай эле жеңил суроо бердик. Аябай эле жеңилдир. Эми эсепти сиз тарапка узатабыз, анда дагы бир упай сиздердин 5-1 эсебинде оюн уланып жаткан учуру достор. Эгерде сиз туура жоопту билген болсоңуз, анда 6100 кыска сандарына дароо эң биринчилерден болуп туура жоопту узатыңыз жана дал ушундай белекей болуп алсаңыз болот. Тумар радиосунун атынан сумка, футболка жана кружканы сиз белекке алып жана үйүңүзгө сактап да койсоңуз болот. Ардактуу Санжар жана Азамат. Жок, дагы бир жолу суроону кайталайбыз ошондо. Ошо өзгөчө уй неге жатат экен ушуну айтып койсоңуздар бизге. Дал ушул жоопту биз күтөбүз. Сиз тараптан 6100 кыска сандарына узатыңыз. А биз бир клипти көрөбүз жана тыңдайбыз. Тосуп алыңыздар. Ezilip sağa gana ergip barattam Aşıqdıq janıp örtөгөн meni Жүзүңө гүл тагылгандай элесимде сен эркелеп Ирмелип көзөрүң сенин бул каректериме Салалап узун чачтарың тараганда Деңелип айга асманда Көздөрүңө мен ашыгамын мен Ай чолпон берекем
senin can erkem Gül bolup ölsün eski bereminme Qaraldım sen mağa Жүрөгüm bir seni qaytalay Көңілім мергеген жаным саға толқып баратам Ал олып жанып махаббат демей Көзөрүм күн ачылгандай Карегиме сен bir келип Термелип көзөрүң сенин бул каректериңмен Жаралап жүрөк сырларын тапқаныңда Бұл өмір өтпөй марманда Көздөрүңө мен ашыгамын мен Ай жолбон берекем Көзүңө сенин жан эркем Гүл болуп өссөң искей беремин мен Көзүңө сенин жан эркем О, менин жан эркем Көзүңө сенин жан эркем Тумар радиосуна жана Пирамида түнкү каналында дагы мыкты оюн улам жаткан учуру Саратан түндөрү 2014 эми бир гана радиодо эмес, ТВда дагы жана албетте конокторубуз дагы бар, жылдыздуу конокторубуз өзгөчө образда. Солдат Санжар. Декен эстеп күлүп атабыз. Жаш кездеги палчандарды эстеп. Жакшы экен. Жигиттер, мыкты оюнду улам жаткан кызлар менин пехотасынан Санжар Мыкыев жана жаңы эле балыкчыдан торпедный отрядтан келген Кук. Азамат Исмаилов. Кап-карал күйүп келген. Ооба, кап-кара ашкан. Бирок азыр мындай болуп атпайбы, каралып күйгөнчү болбойт экен да. Азыр тонировка запрет берип коюптур. Тонировка